музыка. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи азыр биз жаңы жылдык маанайды көтөргөнү сиздерге эс алуучу жайлардын биринде жүрөбүз. Бул жерде абдан эле жаңы жылдык маанай бар экен. Андыктан азыр биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Менин жанымда панда менен эльф менен чогуу азыр нелер бар, ошонун баарын көрсөтүп бергени жатабыз. Анда кеттик эле. Аталган эс алуучу жай Бишкектин түштүк батыш тарабында жайгашкан. Эс алуучу жайга кирер замат бизди мультфильмдердин каармандары жана ошондой эле Аяз ата тосуп алды. Негизи шаар тургундарына арналган мындай эс алуучу жайларды манжаларың менен эле санап өтсө болот. Алар бир аз эле. Нравится тебе? Чоң ата чоң энеси менен келген тестерлердин күнү бүгүн жакшы маанайда өттү. Алар эс алуу учурунда Чакан зоопаркты көрүү менен бирге муз тебип жомок угушту. Чоң шаарлардын баарында тең эле ушундай сон балдар ойной турган жерлер бар да. Дүйнөдө бардык. Анан бизде биринчи жолу болот, жакшы жаштыр балдар. Сенер биз сен экөөбүз неберелерди алып алып көрүп келели деп келгенбиз бу жерде. Көк жерде турабыз. Анан дем алыш бизге күнүгө дем алышты. Балдар сабактан тарагандай алып келип көрүп кетели балдарды ишине салдырып деп келгенбиз. Карыпбек Асан деген болом. Байбиче Мурапия. Мен 75-темин, бул 72-ге чыкты. Анан караган кезде келип убакыт өлтүрүш керек экен да. Анан балдар жакшы да коюшкан экен. Молодцы. Өткөндө келсе укмуш, муз терип атышат, ойноп атышат балдар. Представление болуп атат. Моякта аттракциондор бар экен. Аябай жакшы. Күндүк жарыктары деген аталыштагы эс алуу жайынын иштеп жатканына бир аз эле убакыт болду. Анын негиздөөчүлөрү демилгелүү жаштар. Алар шаардыктарга жакшы маанай тартуулайбыз деген ой максаттары менен аталган долбоорду ишке ашырган. Демилгечүү жаштар көп негизи Кыргызстанда, аябай эле көп. Колдоо азыраак да. Колдоо азыраак, анан кийин баягы көп ишене бербейт. Биз деле баштап атканда биз деле баягы акчабыз жок, каражатыбыз жок, кантебиз, эмне кылабыз деп ойлонуп, досторубуз менен чогулуп ушуну баштайлык деп сүйлөшүп, жана айта кетпедимби, кичине эле башыбызды салганда эле уже бизди тартып кетти. Тартып ар кайсы жактан каражат издеп, чогултуп, акыры ушуну уюштурдук. Ошол негизги ой бул ошо Европадан келген да. Анан баягы биз айтып эмеспи, тиги Западтан бир ценностьтен алабыз деп. Жок, андай максат жок. Бул жөн эле жаңы жылдык маанай. Биз кичинекей кезден бери жаңы жылды үй бүлө менен чогултосу эс алып столдун үстүнө жомоктор дүйнөсүнө сүңгүп кирип кеткен сезимдер менен биз дагы балача сүйүнүп жаңы жылдык маанай келе жатканын сездик. Эльза, у меня уже интервью? Ну да. Эльза — это королева сказки «Холодное сердце». А вы принц, да? Я принц Ханс. Ханс, да? Да. Очень приятно. Меня зовут Бермет. Ага, очень приятно. Ханс, скажите, как проходят новогодние вечера? Празднично, атмосферно. У нас свои шоу, веселье, танцы, хороводы вокруг елки, подпеваем и так далее. Шоу мыльных пузырей. И всякое разное каждый день по-новому. Ваши пожелания вот к Новому году? Снега побольше, Обязательно. чтобы было праздничное настроение. Ну, хотя оно и так праздничное, но все же хотелось бы, чтобы был снег. Давайте тогда помашем нашим телезрителям. Белгилей кетсек, жаңы жаштардын мындай долбоору мындан ары дагы улана бермекчи. Мында жаңы жылга карата жашоочуларга жакшы көңүлдүү майрам тартуулашса, эмкиде башка тематикада конокторду кабыл ала беришет.